Бул жумадагы маанилүү окуялардын өзөгүн президент Садыр Жапаровдун чет элге жасаган бир нече иш сапары түздү. Өлкө башчысынын иш графиги бул аптада өтө жыш болду. Жолугушуу артынан жолугушуу, жыйын артынан жыйын менен коштолду. Алгач Өзбекстандын борбору Ташкент шаарында өткөн экономикалык кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын 16-чы саммитине катышты. Түркия, Иран, Пакистан негиздеген бул уюмга 90-жылдан кийин Союздан бөлүнүп чыккан 6 мамлекет жана Афганистан кошулуп, азырга чейин активдүү иштеп келет. Өлкө башчысы Ташкенттеги жыйында сүйлөгөн сөзүндө заманбап шарттарда интеграциянын эффективдүү куралы болуу үчүн бул уюм эбегейсиз потенциалга ээ экенин белгиледи. Ушул форматтын алкагында кызматташтыкты өнүктүрүүнүн негизги багыттары боюнча өз көз карашын айтты. Соода тармагы, транспорт жана логистика, энергетикалык коопсуздукту камсыз кылуу, маалыматтык коммуникациялык технологиялар багытында байланышты күчөтүү аймак үчүн маанилүү экенин билдирди. Ташкенттен кийин эле президент бир планета полярдык саммитине катышуу үчүн Франциянын борбору Парижге учуп келди. Мында күн тартибинде каралган негизги маселе экологиялык коопсуздук болду. Франциянын президенти Эммануэль Макрон менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Эки өлкөнүн 50ден ашык компаниясы келген биринчи кыргыз-француз бизнес форумуна катышты. Парижде өтүп жаткан ЮНЕСКОнун башкы конференциясынын 42-чи сессиясында сөз сүйлөдү. Президент Франциядан кийин эле Эр-Риядта өткөн Ислам кызматташтык уюмунун 8-чи кезексиз саммитине катышуу үчүн иш сапары менен Сауд Аравияга барды. Чукул жыйын Палестинадагы каргашалуу окуяларга байланыштуу өткөрүлүп жатканы маалым. Саммитте Кыргыз Республикасы бүткүл жакынкы чыгышта тынчтыкка жетишүүгө багытталган бардык күч-аракеттерди колдоого ала турганын айтты. Кесиптешим Акмарал Сабатар темага кенен токтолот. Өтүп бара жаткан аптада мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун иш графиги адаттагыдай эле өтө тыгыз болду. Дүйнөлүк коомчулуктун көңүлүн буруп, бүйүрүн кызыткан бир катар эл аралык иш-чараларга катышып, дүйнөлүк саясий лидерлер менен жолугушуп, Кыргызстанга кызыгуусун арткан инвесторлор менен да сүйлөшүүлөрдү өткөрүүгө жетишти. Алгач эле Ташкентте өткөн экономикалык кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын 16-чы саммитине катышты. Анда сөз алган мамлекет башчысы учурдагы курч-кырдаалдар орун алып турган бир катар көйгөйлөрдү да көтөрүп өттү. Бул жакынкы чыгыштагы кырдаал жана Газа тилкесиндеги курч абал. Садыр Жапаров тараптарды согуштук аракеттерди тез арада токтотууга жана сүйлөшүү процессин күттүрбөстөн баштоого чакырды. Ал эми экономикалык кызматташтык уюму кызматташуунун келечегин талкуулоого перспективдүү айдың болуп берерин белгиледи. Альянс заманбап шарттарда интеграциянын натыйжалуулугу үчүн эбегейсиз дараметке ээ экенин айтып, буга байланыштуу аталган форматтын алкагында кызматташтыкты өнүктүрүүнүн негизги багыттарын атады. Алгачкысы бул альянстагы соода тармагы. Последние годы наблюдается расширение торгово-экономических отношений. Акыркы жылдары биздин өлкөлөр ортосундагы соода-экономикалык мамилелердин кеңейиши жана инвестициялык өз ара аракеттөөнүн өнүгүшү байкалууда. Уюмга мүчө өлкөлөрдүн өз ара соода алкагында, ошондой эле үчүнчү өлкөлөр менен кызматташтыкта экспортунун жана импортунун көрсөткүчтөрүндө оң тенденция бар. Ошол эле маалда азыркы учурда регионалдык экономикалык жана чарбалык байланыштар системасында ЭКУнун ролу мамлекеттердин колдо болгон реалдуу потенциалына дал келбей тургандыгын моюнга алуу керек. Мындай шартта уюм аталган маселелерди чечүүдө жаңы ыкмаларды издөө жолу менен гана кызматташуунун сапаттуу жаңы деңгээлине чыга алат деп ишенебиз. Маалыматтарга караганда, былтыр альянска кирген өлкөлөр арасында 80 миллиард долларлык соода сатык жүргөн. Бул жалпы товар айлантуунун 8 гана пайызын түзөт. Ошондой эле альянста транспорт жана логистика жаатында кызматташуунун келечеги кең. Себеби бул ошол эле айтылып жаткан соода айлантуунун негизги звеносу. Энергетикалык коопсуздукту камсыз кылууда негизги багыттардын бири. Бул жаатта Кыргызстан тынымсыз аракеттерди көрүүдө.
Өзгөчө жашыл экономиканы өнүктүрүү жаатында жашыл энергетика фонду түзүлүп, Жапырт чаканда Ирida гидроэлектростанциялар курулууда. Ошондой эле эки айдыңында маалыматтык технологиялар IT тармагында кызматташуунун да келечеги белгиленди. Талдоочулардын айтымында дүйнөдө болуп жаткан ар кандай геосаясий өзгөрүүлөрдөн улам аталган уюмда акыркы 2 жылда бир кыйла ишин жандантып, бир топ реалдуу кадамдарды жасоого өттү. Болбосо уюм ага мүчө өлкөлөрдүн экономикалык жашоосуна дээрлик эч кандай таасири жок альянс болуп келген. 2012 жылдан тарта 2020 жылга чейин мамлекет башчыларынын деңгээлинде бир да саммит өткөн эмес. Учурда болсо экономикалык каачылыктын таасирин азайтуу максатында чогуу чаран чечимдерди алууга белсенишүүдө дешет саясий талдаучулар. Взаимосвязи, экономической связи между странами ОЭС. Акыркы 2 жылда бул уюмдун ишмердиги жаңы дем менен башталды десек да болот. Буга чейин аталган альянстын катчылыгы өлкөлөр арасында товар айлантуунун жол жоболорун жеңилдетүү тууралуу сунушун киргизген. Ага чейин транспорт министрликтери дал ошол жүк айлана турган мультимодалдык коридорлор боюнча келишимдерге кол коюшкан. Анын алкагында Өзбекстан, Түркмөнстан, Иран, Түркия жана Кыргызстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Россия багыттары боюнча транспорттук логистикалык кызматташууну кеңейтүү максаты турат. Негизи бул уюмдун потенциалы абдан кенен. Ташкенттен кийин эле мамлекет башчысы Францияны көздөй бет алды. Мында дүйнөлүк лидерлердин жана эл аралык алдыңкы илимпоз окумуштуулардын катышуусунда бир катар иш-чаралар орун алган. Алгач эле ЮНЕСКОнун башкы директору Одре Азуле менен жолугушуп, анда эки тараптуу кызматташууну мындан ары бекемдөө тууралуу жылуу маанайдагы сүйлөшүү орун алды. Ал эми ЮНЕСКОнун башкы конференциясынын 42-чи сессиясында сөз алган мамлекет башчысы Садыр Жапаров учурда ар кандай геосаясий кырдаалдарда эле дүйнө коомчулугунун жүрөгүшүн алып турган климаттык өзгөрүүлөр жана алардын алдын алуу тууралуу айтты. В сентябре, выступая на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Сентябрда Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын 78-чи сессиясында сүйлөп жатып, мен глобалдык климаттын өзгөрүш темасына да токтолгом. Анын кесепетинен тоо экосистемалары жана мөңгүлөр өзгөчө аялуу болуп калды. Кылымдар бою мөңгүлөр, дарыялар жана тоо экосистемасынын биологиялык ар түрдүүлүгү жок болуп кетүү коркунучунда турат. Кыргызстан бийик тоолуу өлкө болгондуктан климаттын өзгөрүү шарттарында мөңгүлөрдүн эриши жана мөңгүлүү көлдөрдүн жырылуу коркунучу проблемасына түздөн түз кабылууда. Мамлекет башчысы деги эле бул жаатта сөздөн ишке өтүүгө чакырды. Мисалы Кыргызстан мөңгүлөрдү сактап калуу жаатында дүйнөгө коңгуроо кагып, Бириккен Улуттар уюмунун бийик трибунасынан бери көтөрүп келет. Өлкө бул жаатта бир катар демилгелерди илгерилеткен. 2027 жылы Кыргызстанда 2-чи глобалдык Бишкек 25 тоо саммитин өткөрүү пландаштырылууда. Ал эми Садыр Жапаров залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун жерди, жаратылышты сактоо жана сүйүү боюнча осуятын айтканда, ал отургандардын кол чабуусу менен коштолду. берегите землю и природу, ибо не будет жизни на земле. Берегите свободу и мир, ибо не будет спокойствия в нашей жизни. Берегите любовь, нравы и совесть, ибо человек перестанет быть человеком. Не забывайте прошлого, ибо без него нет будущего. Ошондой эле Парижде эл аралык 1-чи планета саммити орун алды. Негизги багыты мөңгүлөрдү жана жердин уюлдарын коргоодо эл аралык кызматташтыкты бекемдеп, узак мөөнөттүү стратегияны иштеп чыгуу. Себеби 1994 жылдан бери дүйнөдө муздун эрүү ылдамдыгы 65%га жогорулаганы аныкталып, окумуштуулар буга кайдыгер карабаган дүйнө лидерлери ар тараптуу коңгуроо кагып келишет. Мисалы 90-жылдары жылына 800 миллиард тонна муз эрип жок болсо, 2017 жылы бул көрсөткүч 1300 миллиардка жеткен. Күндүн аба ырайынын өзгөрүшү жөнүндө дагы көп мындай өзлөрүнүн прогноздорун айтышты да. Ошондо биздин президент дагы Кыргызстандагы Борбордук Азиядагы болуп жаткан ситуация, мөңгүлөрдүн эриши, суулардын жетишпегендиги, анан биз кандай аракет кылып ошо мөңгүлөрдү сактап калганга эмне иш кылып жатабыз, ошо Кыргызстандын өзүнүн иштерин айтып берди. Мен оюмча бүгүнкү ошо тынчтык форумундагы климатикалык тематика аябай жакшы деңгээлде өттү. Парижге болгон жумушчу сапардын алкагында мамлекет башчысы Садыр Жапаров Франциянын президенти Эммануэль Макрон менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Анын жүрүшүндө лидерлер эки тараптуу мамилелерди бекемдөө жана аларды өнөктөштүк деңгээлине чыгарууга даярдыгын билдиришти. Деги эле өз ара пайдалуу кызматташтыкты бекемдөө үчүн саясий диалогду улантуунун маанилүүлүгүн белгилешти. Президент Садыр Жапаров Франциянын президенти Эммануэль Макронду Кыргызстанга сапар менен келип кетүүгө чакырып, ал ыраазычылык менен кабыл алынды.
Ошондой эле президент Садыр Жапаров Electricity de France компаниясынын директорлор кеңешинин төрагасы жана компаниянын башкы директору Люк Ремон менен жолугушту. Аталган ишкана Европа, Түштүк Америка, Түндүк Америка, Азия, Жакынкы Чыгыш жана Африкада кеминде 120 гигаватт кубаттуулуктагы ар түрдүү портфелдерди башкарып келет. Жылдык кирешеси 71 миллиардтан ашат. Господин Ремон, с особым удовлетворением отмечаю, что по итогам достигнутых договоренностей сторон. Урматтуу Ремон мырза, сиздин компания Кыргызстандын Чаткал дарыясында биргелешкен ГЭС курууга бел байлап жаткан абдан кубандырат. Мен француз компанияларым бул демилгелүү долбоорлорду чогуу ишке ашырууга чакырып кетем. Өлкөнүн Көкөмерен, Сарыжаз, Чаткал дарыяларында Борбор Азиядагы ири гидроэлектростанцияларды курууга болот. Урматтуу президент мырза, биз бул чакыруулар үчүн абдан ыраазыбыз жана кабыл алабыз деп билдиргим келет. Биздин компания бул улуттук ишкана. Электр энергиянын бардык түрүн чыгарууга багытталган. Тактап айтканда гидроэнергетика жана атом энергетикасы жаатында иш алып барат. Биздин ишкананын бай тажрыйбасы жана кенен мүмкүнчүлүктөрү бизди күчтүү компания кылып келет. Мындан тышкары мамлекет башчысы дүйнөнүн 130тан ашуун өлкөсүндө операция жүргүзгөн ири мунай-газ компаниясынын өкүлү Total Energies Renewables компаниясынын вице-президенти Фабиен Демоль менен жолугушту. Анда мамлекет башчысы жемиштүү кызматташууга чакырып, Кыргызстанда ал компаниянын филиалын ачууну сунуштады. Ошол эле жерде Кыргызстандын энергетика министрлиги менен Total Energies Renewables компаниясынын ортосунда өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол коюу аземи болуп өттү. Бұл компания өзі дүйнө жүзүндө күн жана шамал энергиясын курган боюнча аябай атактуу компаниялардын бири. Булардын жылдык кирешеси ошол күн менен шамал менен курулган станцияларга 2 миллиардтан 3 миллиардка чейин салым кошот да. Ошону биз өзүбүздүн Кыргызстанга чакырып, булар бизге келип, күз айларында келип, сентябрь айларында бизден офис ачышкан. Бүгүн мына ошол Кыргызстанда ушул күн жана шамал энергиясын, энергия булактарын өндүрүү боюнча меморандум келишимге кол коюшту. Кудай буюрса, жакын арада булар өзүнүн кесипкөй специалисттерин жиберип, ошол бирдин жерлердин баарын бир сыйра изучать этип чыккан. Ошо менен жол картасына кол коюп, Кудай буюрса, жаңы жылдан баштап ишти баштайбыз деген ойдобуз. Парижде биринчи кыргыз-француз бизнес форуму орун алып, мамлекет жетекчиси Садыр Жапаров катышты. Ага эки тараптан бир топ тармактар боюнча 50ден ашык компаниялардын ишкерлери келген. Мамлекет башчысы чет элдик ишкерлерге Кыргызстандагы масштабтуу реформаларды, инвесторлор үчүн жагымдуу шарт түзүлүп, чет өлкөлүк түз инвестициялардын агымы көбөйгөнүн айтты. Кыргызстан находится на маршруте уникальной торговой магистрали. Биздин өлкө уникалдуу соода магистралинин улуу жибек жолунда жана Европа менен Азиянын ортосунда жайгашканын белгилегим келет. Соода жолдорунда пайдалуу географиялык жайгашуу менен биздин өлкө чыгыш менен батыштын ортосундагы көпүрө боло алат. Учурда Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча долбоор активдүү иштеп чыгуу стадиясында экенин баса белгилегим келет. Ошону менен бирге Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Азербайжан, Европа багыты боюнча түштүк транспорттук коридорунун маршруту иштелип да чыгууда. Бул экспорттун агымына негизги факторлордун бири болуп калаарын белгилегим келет. Париждеги бир катар жигердүү иш-чаралардан кийин мамлекет жетекчиси иш сапары менен Сауд Арабия падышалыгына барып, ислам кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин кезексиз ислам саммитине катышты. Анда Палестина, Израиль жаңжалы талкууланды. Сөз алган мамлекет башчысы дүйнө коомчулугун, эл аралык ири уюмдарды Газа тилкесиндеги зордук зомбулукту токтотуу жана андагы кризисти жөнгө салуу үчүн эффективдүү жана чечкиндүү чараларды көрүүгө чакырды. Деги эле бейгүнөө жарандардын, анын ичинде наристе балдар менен аялдардын өмүрлөрү кыйылышы кабыл алынгыс жана эл аралык коомчулук тарабынан кеңири айыпталууга тийиш экенин баса белгиледи. Өз кезегинде Кыргыз Республикасы Газа тилкесиндеги карапайым калктын азабын жеңилдетүү үчүн гуманитардык жардам көрсөтүүгө даярбыз. Урматтуу делегация башчылары, биз палестиналык боордошторубузга тышкы агрессияны жана бейкүнөө адамдардын өлүмүн токтотууга колдоо көрсөтүү, ошондой эле гуманитардык жардам берүү биздин жалпы милдетибиз деп эсептейбиз. Газа тилкесиндеги уруш аракеттери Палестина элинин көп сандаган курмандыктарына жана азап кайгысына алып келди. Бул болуп көрбөгөндөй
гуманитардык катастрофа. Чыр чатактын катышуучулары жарандардын өмүрүн коргоого артыкчылык берүүсү жана Бириккен Улуттар Уюмунун негизги документтеринде бекитилген эл аралык гуманитардык укуктун универсалдуу эрежелерин урматтоосу өтө маанилүү. Мамлекет башчысы жакынкы чыгыштагы абалды калыбына келтирүү, өзгөчө жоготууларды токтотуу үчүн тараптарды тезинен тынчтык диалогуна келүү зарыл экенин баса белгиледи. Кыргызстан аталган тилкедеги адилеттүү жана туруктуу тынчтыкка жетишүүгө багытталган бардык күч-аракеттерди колдоого умтулат. Акмарал Сабатар, Эсен Турабыкеев, Ала Тоо 24, Жумагайрык.